Улуттук биринчи каналдын эфиринде телегүзөт программасы. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Мы в пятницу решили отдохнуть и нас задержали. Где? Баку. Ты уверен, что ты правильно делаешь? Эй! Жол коопсуздук кызматкерлери бул аптадагы дем алыш күндөрү Борбор калаанын көчөлөрүндө күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Адаттагыдай эле 3 күн бою шаар көчөлөрү тынч болгон жок. Тартип коргоо органдарынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, авто ээн баштык жасаган, мас абалында рульга отурган жана ошондой эле машинанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан, ылдамдыктан ашыра айдап, жол эрежелерин бузган бир катар айдоочуларга протоколдор толтурулуп, чара көрүлдү. Тартип коргоо органдары шаар көчөлөрүн күзөтүп жаткан учурда 23 январь түнкү саат 3:44 чамасында милициянын 102 ыкчам номуруна телефон чалуу келип түштү. Анда шаар тургундары Бишкектеги түнкү клубтардын биринин алдында белгисиз кыздар ызы-чуу салып, тегерек четтегилерге тынчтык бербей жатканын айтып арызданышкан. Укук коргоо органдары келген кезде кыздар милицияга кол көтөрүп, бири-бири менен мушташып, андан соң бир кызды белгисиз бирөөлөр сабап качып кетишкени маалым болду. Милиция бул жердеги күбөлөрдүн баардыгынан түшүнүк кат алып, издөө иштерин баштады. Ал эми белгисиз бирөөлөр тарабынан сабалдым деген жаранга тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, материалдар юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү органдарга жөнөтүлдү. Балке мени вообще бир жумеге провокация албай атасыз. Не получится. Да? Не баши ведас. Не то, что башибей там. Это неправильно, как минимум. Из-за того, что девушки пьют, отдыхают, это не значит, что мы не правы. Мы в пятницу решили отдохнуть и нас задержали. Где задержали? В Баку. Меня избили. И вот, я теперь нахожусь в наркологии. Нет! Ты уверен, что ты правильно делаешь? Эй! Руки убери! Руки убери, говорю! Руки убери свои! Ты на меня заявление имеешь? Руки убери свои! А ты, если снимаешь, снимай нормально! Руки! Заявление! Руки уберите нам! Заявление где? Где заявление? Сюда выйди, покажи, что ты боишься, что ли? В смысле булджахта андай? Ты должен предоставить свое удостоверение и заявление на меня. Предоставь свое удостоверение и заявление. Они не имеют права тебя обвинять в том, что ты выпила. Они что не имеют права тебя обвинять, что ты выпила. Пусть сюда придут те, кто заявили и не дали. Почему вы не сказали в моменте? Вы даже не можете меня обвинить в чем-то. В чем вы обвиняете нас? Где ваше постановление? В чем вы нас обвиняете? Я не присутствовала. На меня постановления тоже нет. Почему вот эти сотрудники, которые заведомо идут на поводу непонятно у кого, я не собираюсь идти. Я свои права знаю. 2026 жылдын 24 январь күнү болжол менен саат 01:00 чамасында Киев менен Абдрахман көчөсүндө жайгашкан түнкү эс алуу жай Sky Baku ушактан чакыруу келип түшкөн.
4 кыз ыз үчү салып ушундай эле жарандарга тынчтык бербей мушташ чыгарышкан. Аталган дареке Свердлов району күзөт бөлүмүнүн 210-211 кармоо тобу барып ушу 4 жаранды алып келип мастыгы тастыкталды. 23 январь күнү түнкү саат 3:30 чамасында 102 ыкчам номуруна Бишкек шаарынын Ахунбаев, Юнус Алиев көчөлөрүнүн кесилишинде мушташ болуп жатканы боюнча чакырык түшкөн. Милициянын кайгуул кызматынын ыкчам тобу барган кезде жалгыз баланы эч себепсиз эле уртокмокко алышканы белгилүү болгон. Милиция кызматкерлери тарабынан шектүүлөрдүн бардыгы кармалып, Ички иштер башкармалыгынын нөөмөттөгү тергөөчүсүнө өткөрүлүп берилген. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Алат. Ben iki yolu, üç yolu saldım. Üçün albayım, bu bir dolan deniz kaçarlar. Üç yol çalan deniz aldı orada. Kaçan ben sağolanda, kaçan ben sürüp çıkartkanda, kaçan ben video sağoltkanda algan olsadan. Hep yeri çalganda gelip alıp geçer be. Бишкек шаарынын кайгуул милициясы шаар көчөлөрүн күзөтүп жаткан учурда 102 ыкчам номуруна шаар тургундарынан дагы бир телефон чалуу келип түштү. Анда белгисиз бир жаран жолдон өтүп бара жаткан жөө жүргүнчүнү сүзүп качып кеткен. Айтылган дарек боюнча дароо жерине барган милиция кызматкерлери мына бул кызды кармап, ага карата бардык тиешелүү болгон текшерүү иш-чараларын өткөрүштү. Шектүү алгач республикалык наркология борборуна жеткирилип, анын алкоголдук ичимдик ичкен-ичпегени аныкталды. Андан соң бул жарандын кыймыл-аракетине юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короо жайына токтотулду. Жол коопсуздук кызматкерлери текшерүү иштерин андан ары улантып, шектүүделген бир катар унааларды токтотуп жатышты. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан унааны башкарып бара жаткан кыз Бишкектин 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинен токтотулду. Бирок айдоочу инспекторлордун талабына баш ийбей, андан ары жолун улап качып жөнөдү. Жол коопсуздук кызматкерлери бир нече чакырым кубалап барып, унааны токтоткон учурда анын айдоочусу 19 жаштагы кыз болуп чыкты. Ал машинаны эч кандай документтери жок башкарып жүргөн. Ал кызматкерлерге документин көрсөткөндүн ордуна ызы-чуу салып, милициянын талабына баш ийбей жатты. Бир учурда инспекторлорго шашып баратканын айтып, оңой кутулуп кетүүнүн айла-амалын жасады. Бирок эч кандай байланыштары жана айла-амалдары бул жаранга жардам берген жок. Тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Bütçeysin. Ben olsam deme. Ben olsam deme. Ben olsam deme. Ben olsam büyük promosyon için. Ben olsam просто лучше подышь, пожалуйста. Не лотасын! Вы что, слышите, байке? Нет? Неге отурбаңыз? Туруңуз. Сиздин насыр айдаган укугуңуз жок чоңуз. Жок, туруңуз дейм. Каршылык Өзү көрбөсөңүз, келип өзү айдайт. Масты мен айдатыппы? Маспы? Жок, тияка чейин өзү айдайт. Маспы ошол? Өзү айдайт дейм, Аш байке. айдатпайм, бирөөнү сүзбасам эмне болот бияка? Сүзбөйт, подождите. Нары болуңуз, Жок, тоскоол болуңуз подождите чоңуз, дейм. Подождите дейм. Тоскоол болуңуз. Подождите дейм, байке. Тоскоол болуңуз чоңуз. Жок, отасызбы? Айдап эле кирем болобу? Жок, бүт. Масты мен кантип айдатам мен? Жок, Өзүң чыгып сөйлөсөң. туруңуз. Неге чыгам? Жок, чыгып туруңуз. Неге? Чыгып туруңуз. Неге чыгам? Чыгып туруңуз. Нары качыңыз чоңуз. Анда жүрүп жаныма отуруңуз. 25 январь 2026 жылы саат 10:30 чамасында 7 апрель көчөсүндө автоунааны токтоткон учурда айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Учурда айдоочуну айып короосун алып келип, автоунааны айып короого койдук. Жана ошондой эле айдоочу жана айдоочунун жанындагы адам баш ийбей, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, ооска алгыс сөздөр менен сөгүп, майбайда бейбаштык кылып, азыр ошо боюнча дагы Свердлов районунун тергөө бөлүмүнө өткөрүп беребиз. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыктарды жасоого шектелген жаранды кармашты. 2026 жылдын 15 январында Бишкек шаарынын Свердлов районунун ички иштер башкармалыгына Борбор калаадагы жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлү
арыз менен кайрылып, аны алдап кеткен жаранга карата мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Маалым болгондой, алдап кеткен жаран компания өкүлдөрүнүн ишенимине кирип, жалпы баасы 159.270 АКШ долларын түзгөн автоунааларды Хоргос, Москва, Белгород багыты боюнча жеткирүү шылтоосу менен 4000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алган. Бирок жеке пайдасын көздөп, аталган жаран макулдашылган маршрутту атайылап бузуп, Дунларов чек ара посту аркылуу Кыргызстанга кирип, 4 автоунааны өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, алынган акча каражаттарын жеке муктаждарына жумшаган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 1988 жылы туулган жаран кармалып, камакка алынды. Белгилей кетсек, ал сатууга үлгүрбөй калган дагы 4 автоунааны шектүүнүн колунан табылып алынган. Шектүүнүн башка ушул сыяктуу алдамчылык фактыларына тиешеси бар экени да аныкталды. Фамилия? Абтакыр Садырбек. 3-май. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ири өлчөмдөгү чөнтөк уурулукка шектүүлөрдү кармашты. Милицияга арыз жазган жаран Некрасов жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде номер 161 маршруттук таксинин салонунда бара жатып, белгисиз адамдар анын сумкасынан акча салынган капчыгын жашыруун уурдап кетишкенин айткан. Капчыктын ичинде 595 000 сом акча каражаты, 400 АКШ доллары, ошондой эле 100 000 сомго бааланган зээр буюмдардын топтому болгон. Андан соң кылмышкерлер белгисиз тарапка качып кетишкен. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси уурулук боюнча кылмыш иши козголуп, анын негизинде милиция кызматкерлери тарабынан Сары Өзөн базарынын аймагында 1985 жылы туулган, мурда оор кылмыштар үчүн соттолгон жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тинтүү иш-чараларынын жүрүшүндө ДЭУ Nexia үлгүсүндөгү унаанын салонунан мурда кылмыш жолу менен алынган зээр буюмдардын топтому табылып алынган. Азыркы учурда кылмыш иши боюнча бардык зарыл болгон тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарынын Свердлов районунда өзгөчө ири өлчөмдөгү баңгизаттарды мыйзамсыз сактоо фактысы аныкталды. Буга чейин Бишкек шаарынын Свердлов районунун тургуну баңгизат каражаттарын мыйзамсыз чогултуу, сактоо жана таратуу менен алектенип жүргөндүгү тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Калинин жана Озерная көчөлөрүнүн кесилишинде Kia Picanto үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Унаанын салонун кароо учурунда шектүү өз ыктыяры менен ак түстөгү пакетке салынган. Өзгөчө жыты бар өсүмдүк тектүү затты өткөрүп берген. Алынган заттын жалпы салмагы 2 килограмм 14 граммды түзөт. Кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын тургуну 2000 жылы туулган жаран кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмыш иши боюнча бардык зарыл тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.